Ар бир элдин өзүнүн улуттук салтына, маданиятына жараша тамак ашы бар. Корея болсо күрүч, шорпо жана ар түрдүү жыпар-жыттуу кошулмалары менен белгилүү. Ар бир адам табитине жараша тамактанды ичет эмеспи. Бул иреттагы Корея улутунун тамак аштарын баалагандар чогулду. Корея элинде тамак аштарга өзгөчө орун берилет. Алардын тамшанткан даамдуу тамактарынын сырларын кинотасмалардан көрүп жүрсөк, Корея даамы фестивалю алар менен жакындан таанышууга мүмкүнчүлүк түзүп берди. Бүгүн биз Корея элинин салттуу тамактарын көрсөтөбүз. Ал эми Кыргызстанда эң популярдуу болгон тамактар бул кимпап, булгоги, бибимпап, рамен, чальбуги жана чапче. Бул иш-чарага катышкан ашпозчулар келген конокторго тамакты үй шартында да жасоону үйрөтүштү. Ошондой эле алар ар бир даамдын өзгөчө сырын түшүндүрүштү. Индир айымда кимчичон салатынын жасалышын айтып берди. Салатка ун, жумуртка, сабиз, пияз кошобуз. Эң негизги даамын чыгара турган нерсе деңиз азыктары. Баарын даярдап аралаштыргандан кийин ысык майга кууруйбуз. Ошондой эле учурда жаштар арасында өтө популярдуу болгон кесме менен тууралган эт жасалып элге тартууланды. Ал эми келген коноктордун саны арбын болуп, ар бири тамактардын даамын сызып, өз ойлору менен бөлүштү. Мага бардык тамактын баары эле жакты. Ачуу кимчиси жакты. Калган баары жакты. Кореянын бардык тамактары жакты, витаминдүү. 5 жыл мурда иштеп келдим эле, эстеп аябай тамактанып эстедик Корея. Даамы бирок бөлөкчө экен. Кафелерде бөлөкчө болчу даама, бuyakta такыр бөлөкчө экен. Даамдуу фестивалдын аягында лотерея ойнотулуп, жеңүүчүлөр белекке ээ болушту. Иш-чара эки элдин достугун бекемдеди. Гүлзада Осмонбекова, Жумадил Талайбек уулу, НТС Таң Шола.